Даниэль Ажиевди СИЗОдо сабап жатышат. Улуттук кастыкты козутууга айыпталып жаткан Даниэль Ажиевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова анын өмүрү үчүн кооптонуп жатканын билдирди деп жазат 24 KG. Юристтин айтымында Ажиевди Бишкектин биринчи СИЗОсунда камалып тургандар коркутуп жатышат. Ал жалпы камерада отурган кезде аны үзгүлтүксүз сабап, басынтууну көздөшкөн. Ал өз денесин тилүүгө туура келген. Мына ушундан кийин гана аны өзүнчө камерага отургузушкан. Бирок жаракаты бүткөндө тергөө изоляторунун жетекчилиги аны кайра башкаларга кошуп коюшу мүмкүн. Буга эч жол бербеш керек. Аны майып кылып коюшат. Мен Даниэлге жардам берүүнү өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине, кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна жана омбудсменге кайрылдым. Камералаштары ага өтө катаал мамиле кылышкан. Кайра алардын жанына отургузууга болбойт дейт Таалайгүл Токтокунова. Ал эртең Бишкек шаардык сотунда Даниэль Ажиевдин бөгөт чарасы карала турганын кошумчалады. Жактоочулар соттон аны үй камагына бошотууну өтүнүшмөкчү. Булак аргумент KG. Камактагы Даниэль Ажиев өз өмүрүнө кол салышы мүмкүн. Даниэль Ажиевдин өмүрүнө коркунуч жаралып жатат. Анткени СИЗО-1 мекемесиндеги атайын контингент жаңы жалпы камерага которууну талап кылууда. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору билдирди. Аталган борбордун кызматкерлери 4-июнда Ажиев менен жолугушуп келишкен. Сүйлөшүү учурунда чындыгында өмүрү жана коопсуздугу үчүн чочулап жатканын айтты. Учурда ал арызынын негизинде бир орундуу камерада камакта деп айтылат укук коргоо уюмунун маалыматында. Маалыматта белгиленгендей, муну менен катар эле бүгүн Бишкек шаардык соту жактоочулардын апелляциялык даттануусун карашкан. Ажиев судьяларга жогорудагыларды айтып берген, бирок судьялар муну эске алган эмес. Буга байланыштуу Ажиев кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылып, прокуратура органдарына анын өмүрүнө кол салынса, суицидке бара турганын эскертти. Ажиевдин арызы прокуратурага жөнөтүлөт. Ошондой эле Ажиевдин позициясы СИЗО-1 мекемесинин башчысы Калмаматовго маалымдалды деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарынын тургуну 1990-жылы туулган Даниэль Ажиев жазык кодексинин 313-беренесинде, башкача айтканда, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренесинин негизинде көрсөтүлгөн кылмышты жасоого шектелип кармалган. Булак аргумент KG. Бул жолу элге саясий эрк керек. Бекборбиев экс-депутаттарды таптакыр кубалап салуу керек дейт. Бул тууралуу Бекборбиев социалдык баракчасына жазып чыкты. Анын жазгандары толугу менен төмөндө. Урматтуу шайлоочулар, келе жаткан шайлоо келечекти чечүүчү шайлоо. Мурдагы өлкөнү тоногон, кылмыштуу мыйзамдары менен мамлекетти сазга батырган депутаттардан арылалы. Ушул парламенттин дегеле мурдагы экс-депутаттарды жолотпогула. Анткени жаңы парламентке 70-80% мурдагылар келгени турат. 2, 3 же 4 сазывдын депутаты болуп келатам дегендерди таптакыр кубалаш керек. Ошолордун айынан өлкө белчесине чейин карызга батты, мүңкүрөдү. Түшүнөм, бирөөсү бирөөнү тууган, жердеш же дос, балким сиздин начальнигиңиз же кээде олдур-чолдур сүйлөп койгону жагышы мүмкүн. Ага карабаш керек. Эгерде дагы деле биз адаттагыдай шайлоо өткөрсөк, бизге дагы деле жетелек болот. Анда сооп чала болот. Өкмөткө же президентке саясий эрк керек деп калабыз. А бул жолу элге, шайлоочуга саясий эрк керек болуп калды. Кооз сөзгө, акчага, убадага, айылга салып берген көпүрөгө, жолго алданбагыла. Эгер эл үчүн күйгөн азаматтар болсо, жерине, уруусуна, керек болсо улутуна карабай шайлагыла. Жетишет, өзгө болгуча өзүбүздүн бала болсун дей берип, итке минип калдык. Көздү ачып, жүрөктү ачып, туура тандоо кыла турган кезге жеттик. Азыртадан ойлон замандаш, деп жазган ырча. Маалымат Булак аргумент KG. Самара Каримова депутат болууга татыктообу? Быйылкы жылы күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо бир топ сюрприздерди алып келчүдөй. Туура, расмий түрдө шайлоо тууралуу эч кандай указ чыга элек. Болчу күнү да белгиленген жери жок. Ошентсе да партиялар активдүүлүгүн күчөткөндөн күчөтүшүүдө.
Айрымдары ар кандай жыйындарында, чогулуштарында катарында кимдер бар экенин жарыялап да жиберишти. Өтө таланттуу болбосо да интернет айдыңында популярдуулукка жетип алган ырчы Самара Каримова Биримдик партиясынын катарында жүргөндүгү Далайдын көңүлүн буруп койду. Бир топтору Биримдик партиясын бийликтин партиясы катары санап, ал шайлоодо алдыңкы орунду алат деп эсептешүүдө. Ошондон улам ырчы Самара Каримованы болочок депутаттардын арасынан көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Бир топтору бул ырчы кандай депутат болот? Интеллектуалдык деңгээли мыкты мыйзамдарды чыгарганга жарайбы деген суроолорду коюшууда. Албетте мындай суроолордун негизи бар деши. Депутат чын эле интеллектуалдык жактан өтө жогору болушу керек. Ал эми ырчынын интеллектуалдуу деңгээли далай суроолорду жаратат. Бирок ошол эле учурда азыркы парламенттин курамын карап көрөлү. Деңгээли төмөн байлар, квота менен кирип алган депутат айымдар деле жүрбөйбү? Кой отуруп алып, ардеме бирдемени түшүнсө да түшүнбөсө да сүйлөп коюш Самара айымдын колунан келер. Кеп анда деле эмес, кеп качан өлкө парламентине чыныгы татыктуулар келет деген суроодо жатат. Маалымат булагы Аргумент KG. Чыпалак Баатыр. Жолуксам оозуңа жумуртка тыгам, очкарик чал. Нурлан Мотуевдин Чипо Чиполлино деген сөзүнө Чыпалак Баатыр Аргумент KG сайт аркылуу жооп берди. Мен Нурлан Байкени улуу адам катары сыйлачумун. Хейтерлердин тамашалуу суроо жоопторунан улам бизде тирешүү башталган. Орто жолдо Мотуев өзү чалып дос болууга чакырган. Эми болсо менин артымдан элге таанылып мага ат коюп жатат. Жакында болуп көрбөгөндөй рингке чыгып күчүбүздү сынайбыз. Мени Чипо Чиполлино деп атаптыр. Жолуксам оозуна жумуртка тыгам, очкарик чал. Жооп берүүгө даярмын. Даярданып жатам. Карган чалды чыпалак менен чаап салам. Мени жөн адам деп ойлобосун. Бала кезден Брюс Ли карате кассеталарын көрүп машыгып келгем. Улуу башы менен Мотуев мени туурап ырдап жатат, бирок менчелик ырдай албайт. Буйбуйду ырдап мен байгеге жеткем. Жакынкы рингке мага ийгилик каалап койгула. Маалымат булагы Аргумент KG. Айпери Кубик кызы. Бирөө үйү, наны жоготурса мен үйүмдө унаамды мактангым келбейт. Кыргыз эстрада ырчысы Айпери Кубик кызы байлыгы менен мактангысы келбегенин жана жөнөкөйлүктү жактыраарын айтат. Көпчүлүктүн суроосу боюнча жообум: мен байлыгымды эч качан мактанган эмесмин. Бул да болсо тарбиядан деп билем. Атам менен апам ушул тарбияны бергендигине ыраазымын. Элдин ортосу бол деп ар дайым айтып келет. Эч бир өзүмдү башкалардан бийик коюп кыйынсыбайм. Ошол эле учурда бирөөдөн өзүмдү ылдый коюп басынтпайм. Адам менен көрүшкөндө анын особняк үйү, джип машинасы, кымбат кийими, алтындары, акчасы мени кызыктырбайт. Биринчи алган тарбиясына, акылына, адамгерчилигине, жөнөкөйлүгүнө баа берем. Азыркы заманда кыйналып жашагандар көп. Бирөө үйү жоготурса, бирөө кийими, наны жок болсо мен үйүмдө унаамды мактангым келбейт. Бул дегеним башкалардан мен бийикмин, мен баймын дегени. Ошондой үйгө, байлыкка жетем деп канчасы насияга, карызга батат. Башкалары ошондой нерселерге кызыгып, ичинен ойлонуп, өзүн басынтат. Шариятта да бар: жоктун алдында мактанба, көрсөтпө. Азыр бири-бирине атааңдашып жашоо мода болуп жатат. Атааңдашып жүрүп, чыныгы жашоону унутуп бараткансыйбыз. Адамдар байлыгына, мүлкүнө карап мамиле кылып калганы өтө өкүнүчтүү. Адамдык сапаттар жоголуп баратат. Заманыбыз кайда баратат? Бир жакшылык кылса, 1000 карыз кылат, милдет кылат. Ысырапкерчиликке жол бербейм. Мактанууну жүрөгүм каалабайт. Эл катары жашайм. Жөнөкөй жер үйдө. Эл мактаган унааны алганга кудуретим жетет, бирок албайм. Жип жеткен жерге жөнөкөй унаа деле жетет. Өзүмө жарашыктуу, ыңгайлуу кийингенди жакшы көрөм. Өзгөчө бийик болууну каалабайм. Бирок өзүмдү ылдый дагы койбойм. Болгону ачык, жөнөкөй, адамгерчиликтүү, чынчыл адаммын. Ата энеме рахмат. Айпери карапайым жөнөкөй эл менен. Элдер байлыкка азгырылып, адамдын ордун анын байлыгы менен ченеп жатканы өтө өкүнүчтүү. А бирок Аллахтын алдында баарыбыз бир экенибизди унутпайлы. Байсыңбы, депутатсыңбы, бизнесменсиңби жана башка билем. Бул сөздөрүмдү колдогондор аз болот. Себеби ачуу чындык. Ачык, чын айтканды көбү жактырбайт да.
Булак аргумент KG.